Камал Исаков 6 жылдан бери Жалал-Абад тазалык мекемесинде айдоочу болуп эмгектенет. Бүгүн ал иштеп жаткан ишканага келген жаңы техникаларды көрүп ыраазы болууда. Анткени буга чейин эскилиги жеткен унаалар көйгөй жаратып келгенин айтат. Мурда техникалар эски болгон, азыр жаңылар кеп калып, жеңилчилик жаратылып атат азыр. Жетекчилерге, немелерге рахмат дейм. Бар yok, жаңы кандай немелерге жетиштик. Жаңы техникаларга, мурда эски техникаларда жүрүп кыйланганбыз. Таштандыларды чыгарууда көйгөйлөр азайып, жумушчулар үчүн бир топ ыңгайлуу шарттарды жаратууда. Аталган мекемеде бир нече жылга техникага болгон муктаждык жоюлгандыгын баса белгилеген кала башчысы мындан ары шаарда таштанды жыйноодо көйгөйлөр жаралбашы керек деген пикирин билдирди. Жакынкы күндөрү орнотулуучу таштанды таштоочу евроконтейнерлер да шаардыктар үчүн ыңгайлуулуктарды жаратарын кошумчалады. Bir neçe жылга чейин тазалык ишканасынын техникалар маселеси чечилди деп мен туура так айта алам. Себеби муктаждык эми техникага болгон муктаждык жоюлду. Бирок ошо менен эле биз ишти токтотуп койбостон, биз водовоздорду, кышында карды сүрө турган сүргүчү менен техникалардагы биз проекттер жазабыз да. Жок дегенде бир экөөнү алсак, жайында суу чачканы, кышында кар сүргөнү депчи. Ал ошо проектини ишке ашырайлы деп биз эмгектенип атабыз. Кудай буюрса ал дагы алынып калат да. Жаңы мусор таштоочу, таштанды таштоочу бачокторду мына кабыл алып турабыз да. Кудай буюрса дагы ишке кетет. Жаңы техникаларды сатып алууда 28 миллион сомдук акча каражаты сарпталган. Анын 12 миллион сому жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн болсо, калганы жаратылыштык коргоо фондунан каржыланды. Аткаруу бийлигинин жетекчилердин аракети ушулардын иштеп аткан ушул техникалар шаарга келип атат. Кудай буюрса башка ишканаларында техникалар мына фонддордон жаңыланууда. Шаарыбызга ийгилик эле каалайбыз. Тазалык ишканасынын эмгек жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Шаардын жүзү сиздер. Шаарыбыз өзүбүздүн шаарыбыз. Шаарды ар бирибиз шаарыбыз үчүн күйүп, эмгегибизди өзүбүздүн мамлекетибиз үчүн арнасак, ошондо гана биз шаарыбызды, мамлекетибизди өстүрө алабыз. Буга чейин тазалык мекемесинде автоунаа оңдоочу гараждын зарылдыгы бар болчу. Анткени күнүмдүк таштандыны ташыган унаалары бузулса, оңдоочу жайдын жоктугу көйгөй жаратып келген. Аталган мекеменин атайын каражатынын эсебинен 1,5 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, жалпы аянты 153 квадрат метр гараж бүткөрүлдү. 4 бокстуу гаражыбыз бүттү. Аягына чыкты. Бул биздин баягы атайын эсебибизден быйылкы жылдын бюджетине киргизип, куруп бүттүк. Мына заманбап. Буга чейин ушул биздин айдоочуларыбыз, слесарьларыбыз кышындасы, суукта, чилдеде, көчөдө неме болуп, көбү ооруп чыккан экен да. Сөөктөрүнөн ооруп, башка болуп. Бүгүн заманбап гараж куруп бердик. Бул көйгөйдөн мен ойлойм чыктык деп ойлойм да. Белгилей кетсек, буга чейин кала башчысы 2022 жылдагы аткарылуучу иш планына тазалык мекемесине жаңы техникаларды сатып алуу боюнча долбоорлор даярдалып жатканын белгилеген болчу. Учурда аталган мекемеде жалпы 20дан ашуун техника шаар тургундары үчүн кызмат кылат.